Баарыңарга салам. Бүгүнкү сөз акырындан күчүнө кирип, акчасы бар партиянын жүрөгү дүпүлдөп, акчасы жогунун башка жагы титиреп турган шайлоо жөнүндө эмне дейбиз бул тууралуу? Жакында башталат, ойду тоону абишайт эткендер. Тилинен чаң чыгат. Белин, шайлоо жакындаганда эми эзели, алакыбал сурабаган немелер. Кандай жатасыңар? Жакшы жатасыңарбы? Деп эле билен ден соолук сурап, карапайым жашоочулардын көңүлүн түздөмөй башталат да. Бакубат жашоого ишенгиси келген адамдар койнуна сойлоп кирген жагымдуу сөздөргө арбалып добушун берсе, тигилер билин шайлоо бүтүп, креслолорго отуруп алган соң бүттү билен. Всё, деле киши тааныбайт. Ё-моё, баарын унутат демеле. Ушул сөздөр миллион жолу айтылган, билем. Силер дагы айтып жүрөсүңөр мындай банальный ойлорду. Бирок бүгүн силерди башка нерсеге чакыргым келип турат. Закон боюнча шайлоо болуш керек экен. Ушул жол менен гана өзүбүзгө татыктуу депутаттарды тандайт экенбиз. Ошондуктан коптур, мен силерден прям тизелеп алып суранаарым. Шайлоого баргыла, өз добушуңарды бергиле, жакшылап ойлонгула, партиялардын программаларын, пландарын көргүлө. Ошол иштерди жасай алабы, албайбы, дараметин таразалагыла. Билем, жаман серьезно сүйлөп атам. Мамлекетибиздин өнүгүшүнө ар бирөөбүз активдүү катышпасак болбой калды туугандар. Менин добушум эч нерсени чечпейт деп ойлобогула эч качан. Силер добуш бербесеңер, бир пакет чай пайга добушуңарды сатып алгандар келип силердин ордуңарга берип кетет. Ошол үчүн сыртта карап турбагыла, Мен силерге ишенем. Кыргыз эли үчүн, кыргыз жери үчүн күйүп берет деген, туруп берет деген. Келип бергиле, туугандар.